Быйылкы жылы кум төргени мамлекеттин балансына кайтарылып, Кыргызстандын тарыхында бурулуш жасалды. Дээрлик 25 жыл бою чет элдик компания генди ак ниетсиз иштетүү менен алектенгендиктен ушул жылдар аралыгында эл генди кайтарып берүүнү суранган. Садыр Жапаровдун президентке келиши менен кыргыз элинин талабы аткарылды. Жарандык активисттер айткандай, мамлекет башчы өлкөбүздүн кызыкчылыгын коргой алды. Бул кум төрдү алуу биз үчүн мүмкүн эмес. Бул деген жабык тема деп ойлогонбузда, ал эми биз бир жерсе ишенгендер жокпуз. Тез эле ушинтип бүтүп калганычы. Садыр Жапаровдун тез аранын ичинде биздин эң чоң байлыгыбыз кум төрдү алып алганы бул эрдик. Бул биздин Кыргыздын элинин чет мамлекет боло турган карыздардан кутулуунун эң бир жеңил оңой жолу ушул болчу да. Эксперттер кум төр генинин ишмердүүлүгү боюнча маселе ар бир жаңы президенттин тушунда эл тарабынан көтөрүлгөндүгүн белгилешүүдө. Бирок мурунку бийлик бул өтүнүчтөрдү укпай, маселени мамлекеттин пайдасына чече алган жок. Жылдар бою чийеленген ген маселесин Садыр Жапаров чечти деп жарандар сыймыктануу менен айтууда. 500 күндүн ичинде Кыргызстан өзүнүн карамагындагы улуттук байлыкка ээ боло алды. Эң биринчи маселе көп жылдан бери чечилбей келген кум төр маселесин чечти. Кум төр маселесин улутташтырды. Мына ошонун негизинде экономиканы көтөрүүгө, социалдык көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө жакшы шарт түзүлүп атат да. Бул элди кубандырып атат. Эске салсак, мамлекет башчысы ген толугу менен Кыргызстандын менчигине кайтарылып берилерин ушул жылдын 4-апрелинде билдирген. Бул күнү Центера Gold Inc менен талаштарды жөнгө салуу боюнча келишимге кол коюлган. Ошол эле учурда өлкө компенсациялык төлөмдөрдү жана өткөн жылдагы жана ген Кыргызстандын көзөмөлүнө өткөн кварталдар үчүн бардык кирешелерди алууга жетишкен. Мындан ары кум төр гени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, кум төр Gold компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз генди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Бүгүнкү күндө апрель келишимин абсолюттук ишке ашыруу үчүн бир нече техникалык процедуралар калды. Бул Канаданын Онтарио жогорку сотунун чечими. Белгилей кетсек, бир күн мурун Кыргызстан менен ген боюнча келишимдин шарттарын бекитүү боюнча жыйында көпчүлүк акционерлер резолюцияга жана сунушталган келишим планына добуш беришкен. Бул Акылбек Жапаров баштаган чоң коллективдин Динара Кутманова, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев, теңиз бөлтүрүктөрдүн ар тараптуу натыйжалуу ишинин натыйжасы экенин 500 күн эл кызматында кезетинде Садыр Жапаров баса белгиледи. Ошол эле учурда адистер жалпысынан 500 күндө бир топ иштер жасалганын белгилешет. Кирешени толук кайтарды. Ал эми мен анда мисал катары айтайын, Кытай коррупцияны ордуна коюш үчүн, прихватизацияны ордуна коюш үчүн 7 жыл, 9 жыл күрөшүп, жакында основной объекттер боюнча төлөттүк дейт. Бирок 9 жыл кетти. Бизде 500 күн болуптур. 500 күндө кум төрдү кайтарып, экологиянын жанагы зыяндарына белгилүү өлчөмдө каражат алып, бул жакшы десе болот. Мамлекет башчы өз отчетунда белгилегендей, акыркы бир жылда өлкөнүн кум төрдөн түшкөн кирешеси кескин өстү. Эгерде буга чейин Кыргызстан генден жыл сайын символикалык дивиденд алып турса, өткөн жылдын 7 айында киреше 323 миллион долларды түзгөн. Кыргызстандын жалпы ошол ички товар өндүрүүнүн 10% алып келген ишкананын Кыргызстан өзүнө өтүп келиши бул эбегейсиз чоң салым кошот да алдыбызда. Быйылкы жылкы мисалы карай турган болсок, бюджетке жалпы жонунан 195 миллион сом салык жана башка төлөмдөр аркылуу бюджетке киреше алып келери күтүлүүдө. Бул дагы болсо ошол баягы биздин бюджеттердин киреше бөлүгүн камсыздап, анан чыгашалардын жанагы камсыздоочу бөлүгү болуп эсептелет да. Бул биринчиден жөн эле бизге акча гана бюджетке алып келбестен, ошол эле учурда иштеп аткан кишилерге жумуш орундары түзүлүп атат. Белгилей кетсек, кум төргени эң консервативдүү эсептөөлөр боюнча 3 миллиард АКШ долларына бааланган. Адистердин айтымында, жакынкы 10 жылда өзүбүздүн генди иштетүү менен бюджетке 5 миллиард долларлык чоң экономикалык колдоо ала алабыз. Акмөр Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.